Бисмилла. Ассаламу алейкум, урматтуу Ташкент шаарынын тургундары жана меймандары. Өзүңүздөр билгендей, Мамыралиев Айсина эжекебизге 4 ай мурун кайрылуу жасап, жардам иретинде кайрылганбыз. Алланын буйругу экен, Алланын өкүмү менен эжекебиз көз жумуп, пендечилик экен. Азыркы күндө Ташкент шаарында 2 ооруп аткан инсан болуп атат. Ошо инсандарга бөлүнүп берип атат. Жана башка Ташкент шаарында жетиски площадкалар курулуп атат. Жана ошол жактарга да бөлүнүп, жалпы кошкон инсандарга терең Аллах ыраазы болсун. Жолдо жүргөн инсандарга жана жалпы кошкон таш көмүлүк туугандарга Аллах ыраазы болсун. Үйүңүздөрдө аман болуңуздар. Эч бир инсандын башына түшкүлүк кылбасын. Ассаламу алейкум, урматтуу Ташкенттер. Мамыралиев Айсина эжебиздин баласы Эрмек бизге кайрылды. Мен акелерге көбүрөөк ыраазычылык билдирип коеюн деп, анан кийин эжебиз больницада жатты, дары дармектерге кетти. Ошол элден топтолгон акчадан мен апама суу тийсин деп, бизде Восточный жашаган Ырсалиев Алмаз деген жигитибиз бар. Бөйрөгүнөн операцияга даярданып атат. Азыркы убакта акчасы жетейин деп аз эле сумма калган. Ушул Алмазга 500 000 берели деп чечтик жамаат мененчи. Андан сырткары Улмасов Фархат деген жигитибиз Бишкекте жатат. Боорунан ооруп, ал дагы операцияга даярданып атат. Ал жигитке 100 000 сом берип бере турган болдук. Анан кийин өзүңүз билгендей Ташкент шаарында 50 лет багы курулуп жатат. Жаш балдар ойноо үчүн жакшы нерсе болуп атат. Ошол жерге дагы соолчулук үчүн асфальт төшөлмөк. Ошого 300 000 акча бөлүп берели деп чечилди. Общий жамаат менен. Жалпы чуркаган жигиттерге терең ыраазычылык. Рахматчылык силерге. Эрмегине дагы рахмат. Ассаламу алейкум. Aka-ükөлөргө Алла ыраазы болсун. Биз канча кыйынчылыкта жүргөн акелерибизге келип ийилгенбиз. Акелерибиз көпүлөрүбүзгө, биз менен чогуу жүргөн бүт инсандарга басып жүргөн кадамына ыраазы болсун. Биз да ыраазыбыз. Алла ыраазы болсун ушул акелерибизден. Биз дагы үй бүлөбүздүн атынан үй бүлөбүз менен сүйлөшүп, ушул сумманы больнойлордун баарына бөлүп берип атабыз. Акелерибиз менен сүйлөшүп. Алла ыраазы болсун сиздерден. Assalamu alaikum arkadaşlar. Pindечиликке Оолустан келишинче дагы сомон чоңунап Кыргызстанда Оолустан келишинче аракет кылдык. Мына жыл менен Ош Бишкек жолуна чыкты. Марафондор өтүп азыр баары Аллахтан экен. Операцияга жөнөтөбүз деген мезгилде эжекебиз кайтыш болду. Анан үй бүлөсүнө, баласы турат, баласына сабырдуулук гана тилейбиз. Анан бардык мекендештерге дагы бир ирет айтып өтөт элек, биз буга чейин дагы көп жерде көтөрүп келебиз орун алдын алуу боюнча. Анан азыр боор, бөйрөк жана башка нерселерди операция кылып, же болбосо боор, бөйрөктөрдү алмаштыруу эмес, орун алдын алуу шашсак аябай жакшы болот эле да. Анан баардыгы өтүшүп кеткенден кийин уже кеч болот экен. Ошого баардык бир туугандардан, баардык мекендештерге дагы бир ирет кыргызстандык жердештерибизге айтып өтөт элек, орун алдын алганы шашсак жакшы болот эле да. Качан гана курсагыбыз шишигенде кеч болбостончу баарыңыздардан суранып өтөт элек, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга кам көрсөңүздөр жакшы болот эле. Алладан эң чоң аманат бул адамга ден соолук. Баарыңыздардын ден соолугуңуздарга кам көрүңүздөр. Аллах ыраазы болсун баардык кызмат кылган Ош Бишкек жолуна чыккандарга жана Ош Бишкек жолунда өз салымын кошкон бир туугандарга терең ыраазычылык айтып өтөбүз.